4 сага. Эмнеге 4? Эми сен аракет кылдың да. кээде адамга эч кимдин кереги жоктой сезилет. Дей, компаниянын аброюн ойлогон бирөөңөр бар бараңарда. Мында кебетиң менен эртең сен эркектерге көз каранды болгон 100 ай болуп каласың. Жумушчусун үй бүлөсүн кайрымдуулук фондунун тизмесине киргизип койгула. Ал баарына жардам берчү. Бирок өзүнө жардам бере алган жок. Катуу жабыркаган жоксуңбу? Будем надеяться на лучшее. Мен сизди күчтүү айым катары билем. Жумушка келесиң, Бул чын эле көрбөйбү? Же анча-мынча көрөбү? Сабыр агай 100% көрбөйт. Ким билет? Азыр мошенниктердин заманында эч кимге ишенип болбойт. Көзү азиз адамдардын сезимдери өрчүгөн болот. Жетпелүү, угуу, керек болсо жыландын келе жатканын сезип коебуз. Мен эмне жылан болуп калдым ошондо. Жакшарыңыз. Мен трость сурайын дегем. Кечиресиз. Сен ушундай сууп-сулуу айымды кайсы жумуктан табылдың? Дастан Далбаевич, эмне көрө албай жатасызбы? Ооба да. Канкейде аны өз атасындай жакшы көрөт. Көзүм төрөлгөндөн бери көрбөйт. Балким жаратканым ушул дүйнөнүн азгырыктарынан сактайын дегендир. Азгырыктардан башка дагы жакшы нерселер бар да. Адамдар ошол кооздуктардын баркына жетип атышабы? Кызыксыз кылып айтып берткенсиң. Кино көрөт экенби? Ал жөн эле угат. Байлык үчүн канки экөөңөрдүн башыңарда айланып жүргөндөй сезилет. Анын мошенник эмеспи деген? Байкаган жоксузбу? Окуян отур. Азыр балдар иштеп атышат, кинологторго да айттык, Розга да иштеп атат. Сенде мугалим канкейге кереги жок. Көзүмө көрүнбөй жогол. Кээде адамдын эң чоң сыноосу жалгыз калганда эмес, өзүнө керектүү адамды жоготкондо башталат. Мыйзам бардыгыбызга бирдей. Сиздин кырсыкка кабылып калганыңыз анын пайдасына иштеген. Жалгыздык жаратканга гана жарашат. Адамга адам керек. 10-сентябрдан баштап Мен инвалид кылайын дедим да кулат деп. Сен ансы деле инвалид экениңди унутуп калдыңбы? Өзүмдү аял катары сезе баштадым.